Бүгүн Жалал Абад шаарында эко-вело марафону таза аба, таза шаар уранынын астында өтүп жатат. Бул марафонго жаштар гана эмес, улуу муундар дагы катышууда. Аба ырайынын ушундай туруксуздугуна карабастан, вело сүйүүчүлөрдүн катары арбын экени кубандырат. Талантбек Мажитов марафон боюнча соц тармактар аркылуу кабардар болгон. Уга Арзамат катталууга ашыккан. Анткени анын жаштайынан эле вело жүрүшкө болгон кызыгуусу күч. Жана ал дайыма мындай иш-чаралардын бирин калтырбай катышып келет. Талантбек жумасына 2 жолу велосипед менен шаар айланууну адатка айланткан. 5-6 күн мурун ошол соц сайттарда реклама чыкканынан ошол рекламадан көрүп, анан кызыгып, биз дагы Кызылай коомундагы өзү проектибиз бар, ошо ыктыярчылардын иши уюштуруу боюнчачы негизиненчи. Ыктыярчылар бар бизде дагычы Кыргызстан боюнча. Ошол ыктыярчылар бүгүн Жалал Абад областтык өкүлчүлүгүн уюштуруп, бүгүн биздин ыктыярчылар да ушул иш-чарага катышып атат, веломарафонго. Иш-чарага 100дөн ашуун вело сүйүүчүлөр катышып, алар 6 чакырым аралыкты басып өтүштү. Негизги максат абанын булганышы көйгөйүнөн коомчулуктун көңүлүн буруу, экологиялык транспорт жана дени сак жашоо образын жайылтуу. Бул эко-веломарафондун өткөрүү максаты Жалал Абад шаарынын тургундарын жана конокторун сергек жашоого, спортко пропагандалоо болуп эсептелинет. Андан сырткары биздин веломарафондун өткөрүүнүн дагы бирден бир максатынын бири бул тазалыкка үндөө, Жалал Абад шаарынын тургундарын жана конокторун тазалыкка үндөө болуп эсептелинет. Аталган марафон учурда өлкөнүн бардык аймактарында өтүүдө. Демилгечилер Use of Osh, Destinация Жалал Абад коомдук бирикмелери. Бүгүнкү иш-чара эко-веломарафон аталышта өтүп жатат. Таза аба, таза шаар аталышында. Себеп дегенде экологияга биз жалаң эле мусорго байлап коюп атабыз, бирок мусордон тышкары бул машина жиркеничтүү газдарды бөлүп чыгат. Ал биздин смог пайда кылып аткан кезде, ошон үчүн машинаны азыраак айдап, экологический транспорт көтөрүү деген максатта өткөрүп жатабыз. Биринчиси, экинчиси ошол элдер таза ден соолугу чың болуш үчүн, себеп дегенде баарыбыз эле машинага көнүп калып, акыркы күндөр кыймыл аракетибиз аз болуп атат. Анан бул иш-чара негизи мэрия менен биргеликте өткөрүп жатат. Бул жакта бир топ биздин донор спонсорлор бар. Ошолордун алкагында Visit Жалал Абад деген проект бар. Проекттин алкагында өтүп жатат. Жыйынтыгында уюштуруучулар тарабынан ар бир катышуучуга баалуу белектер ыйгарылды. Эльвира Аширбекова, Буркан Матов, Жалал Абад шаары жаңылыктар үчүн.